IP International компаниясынын маркетинг планы. Бул компания 2019-жылы Турцияда негизделген. Азыркы учурда Кыргызстандагы иштеп жаткан бир да компанияда мындай акчалуу маркетинг план азырынча жок. Себеби иштеп баштаган айдан айлыкка чыксаңыз болот. Маркетинг планы классикалык бинар, ай сайын активация кылуу жок, каталог жабуу жок, лидер өстүрүп чыгуу талабы жок, бал күйүп кетүү коркунучу жок. Бул компанияда 6 түрдүү кирүүчү пакет бар жана 5 түрдүү киреши табуу жолдору бар. Тактап айтканда, сиз кааласаңыз $38 бир пакет менен, $72 2 пакет менен, $210 6 пакет менен, $315 10 пакет менен, $600 20 пакет менен же $787 30 пакет менен кирсеңиз болот. Бир пакетке сиздер бир пластыр алсаңыздар болот, $38 турат, же болбосо 5 пачка кофе алсаңыздар болот, же компаниянын сууларынан 2 бутылка алсаңыздар болот. Бул компаниянын дагы бир негизги артыкчылыгы агрек деген бар. Тактап айтканда, өзүңүздүн кирген пакетиңизди каалаган убактыңызда көтөрө аласыз. Башка компанияларда кирген пакетти көтөрүү үчүн бир ай гана убакыт берилген болсо, эгерде жетишпей калсаңыз 1 жыл бою ошол пакет менен гана иштейсиз. Бул компанияда андай эмес. Каалаган убактыңызда пакетиңизди көтөрсөңүз болот. Бул компанияда QV деген нерсе бар. Бул бал. Бул 2 гана учурда керек болот. Биринчиси статуска чыкканда, анан премия алыш үчүн. Жогоруда айтып кеткендей, бул компанияда 5 түрдүү киреши табуу жолдору бар. Эң биринчиси реферальный бонус. Реферальный бонус бул сиз лично өзүңүз чакырып келген адамдардан алган кирешеңиз. Сиз кайсы пакет менен кирбеңиз, чакырып келген адамдарыңыз кирген пакетке жараша бонус төлөнүп берилет. Тактап айтканда, сиз алдыңызга чакырып келген адам $38 пакет менен кирсе, сизге 17,5% бонус болуп төлөнүп берилет. Тактап айтканда, $6,67 сизге айлык болуп чыгат. Негизи эле бул компаниянын маркетинг планы классикалык бинар болгондуктан, сиз компанияга кайсы пакет менен кирбеңиз, өзүңүздүн астыңызга 2 адам жаздырышыңыз керек. Кандай пакет менен болбосун 2 адам жаздырышыңыз керек. Бул компаниянын талабы. Эгерде сиздерде 2ден да ашык адамдар болгон болсо, сиздер спонсордук веткаңыздарга жазып бересиздер жана ошол адамдардан реферальный бонус ала бересиздер. Канча адам чакырсаңыздар дагы, ар бир адамдан реферальный бонус түшө берет. Экинчи вид дохода бул бинарный бонус. Биздин маркетинг план классикалык бинар болгондуктан, бинар деген бул 2 дегенди түшүндүрөт. Компаниянын талабы өзүңүз лично 2 адамды чакырып келишиңиз керек. Ошол 2 адамдан тараган команда сизге 2 команда болуп берет. Ушул 2 команданын товар обороту айдын аягында эсептелинип, сизге бинарный бонус төлөнөт. Өзүңүздүн кирген пакетиңизге жараша төлөнүп берилет. Эгерде сиздин өзүңүздүн пакетиңиз $38 пакет болсо, бинардан сизге 6% түшөт. Эгерде өзүңүздүн пакетиңиз $72 болсо, 9% түшөт. Эгерде өзүңүздүн пакетиңиз $210 пакет болсо, 10%. $315 пакет болсо да 10%, $600 пакет болсо 11%, $787 пакет болсо бинардан 13% түшөт. Көп бинардык маркетинг план менен иштеген компанияларда 2 командасынын товар обороту слабый жагы менен эсептелинип, айырмачылыгы күйүп кетет. Бул компанияда андай эмес. Сиздин командаңыздын товар обороту айдын аягында слабый жагы менен эсептелинип, калган айырмачылык кийинки айга өтүп кете берет. Үчүнчү вид дохода бул power бонус. Бул сиздин күчтүү командаңыздан төлөнүүчү бонус. Көп бинардык компанияларда бир колу күчтүү, бир колу слабый болот. Слабый колун күчтүү колуна теңдей албай эле кирешиге чыга албай жүргөндөр өтө көп. Бул компанияда күчтүү команданын товар оборотунан
сиздин кирген пакетиңизге жараша 1%тен 5%ке чейин төлөнүп берилет. Мындай бонус бир да компанияда жок. Эгерде сиз кайсыл бир пакет менен компанияга катталып, компаниянын шарты болгон 2 адамды чакырып, бирок ошол боюнча ишиңизди токтотуп койгон болсоңуз деле, сиздин спонсордук веткаңыз өсүп кете берет. Иштеген адамдар чыгат. Сиз иштебеген күндө дагы ошол спонсордук веткаңыздан ушул бонусту алып тура аласыз. Кирешенин 4-түрү түрү бул премиялар. Эгерде сиз бир айда оң колуңуздан 500, сол колуңуздан 500 балл кетирсеңиз, тактап айтканда $360 товар оборот оң колуңуздан, 360 товар оборот сол колуңуздан кетсе бир айдын ичинде, анда сиз ассистент статусун жаап $8,5 премия аласыз. Кийинки ранг директор. Директор болуш үчүн сиздердин личный баллыңыздар 250 киви болуш керек жана бир айдын ичинде товар оборот оң колуңуздардан 1000 балл, сол колуңуздардан 1000 балл өтсө, тактап айтканда оң колуңуздардан $720, сол колуңуздардан $720 товар оборот өтсө, сиздерге $62,5 премия чыгат. Анан баса белгилеп айта кетчү нерсе, башка компанияларда бул жакта премиялар бир гана жолу төлөнбөйт. Эгер сиздер ушул өлчөмдү ай сайын кайталай турган болсоңуздар, бул премия дагы ай сайын төлөнө берет. 5-чи кирешенин түрү бул матчинг бонус деп аталат. Бул бонусту сиз директор статусунан баштап ала аласыз. Бул сиз лично өзүңүз чакырып келген адамдардын бинардык доходунан 10%тен баштап төлөнүп берилет. Мисалга, директор статусунда 10%, рубиновый директор жана diamond рангында 12%, gold diamond жана президент рангында 15%, royal жана vip президент рангында 18%ке чейин төлөнүп берилет. Дагы баса белгилеп айта кетчү нерсе, бул төлөм биринчи гана линиядан эмес, 4-чү линияга чейин төлөнүп берилет. Сиздин статусуңузга жараша. Бул компанияда иштөөнү каалагандар бинардык доходко гана аракет кылып, эки командаңыздарды теңдеп гана кете берсеңиздер, калган доходдор өзү менен өзү чыгат. IP International компаниясында президент статусун жапкандарга Турцияда бекер эс алып келүү каралган. Бул компаниянын артыкчылыктары өтө көп, продукциялары сапаттуу, маркетинг планы акчалуу. Андыктан биз менен бизнес кылууга чакырабыз.